Жакшы барып келдик. Биринчи бойду Кудайга шүгүр жакшы өткөрүп алдык. Самый главный без травма. Ризинг организациясы өтө жакшы тосуп алды бизди. Жакшы условия менен, жакшы бүт баарысы жакшы экен. Жакшы тосуп алышты. Жогорку деңгээлде болуш керек, Ооба, өтө высший уровень экен, прям жакшы тосуп алды. Условиялары бүт баары мощный экен да. Андайды буга чейин эч кайсы организацияда көрбөгөн элем. Кандай сезимдер болду? Сезимдер биринчи барганда кандай болот экен деп атканбыз, эми соперник да жакшы болчу. 16 победа, 6 поражениясы бар эле. Такедабы? Ооба. Мгм. Koji Takeda деген. Жакшы бойлор болду буюрса, жакшы барып, жакшы аман эсен келдик. Анан ал жакта баягы японецтер аябай бул эмеге кызыгат экен да, бойгочу. Бир Аха. чоң залда өттү. Бир 10.000 зрительден ашуун киши бар эле да. Ачык аземи болгондо бизди алып кирип кичине эме этти да, элдерди көрүп вообще мындай эме Репетиция экен. кылдыбы? Репетиция кылды да биринчи. Элдер аябай көп экен. Анан мынча эл карап атат деп вообще мындай эме болдум да өзүмөчү. Сен биринчи жолу ушундай 10.000 кишинин астында мушташып көрдүң болуш керек, Биринчи жолу. Кандай экен сезим? Сезим башкача Жогорттун болот экен бул белгиби? жерде. Мындай кичине толкунданып, анан наоборот мындай мынча зритель көп болсо мындай жакшы болот экен да. Аябай ушунча элдин арасында азыр мен чыгып өзүмдү бир жакшы жагымды көргөзөйүн деп ошого аракет кылдык. А Куба эмнеге барган жок? Өзү бул организация бир секундантка эме берет экен да. Анан ошого тренер менен эле бардык. Старший Алматтан. барган турбайбы, алынбайбы? Стаж. Жанагы Алматтан өзү. сен взвешивание таразага түшөрүнүн астында Куба сторис киргизген да. УКАМ Э, УКАМ биринчи раундда удушка кыласың депчи. Анан э, бойду да карап отурсам биринчи раунд бүтөрүнө 25 22 секунд калганда треугольник кылдың да, за спину треугольник. Бул ага. ошондо атаандаштын кемчилиги беле же силердин гейм план ушундай беле, эмнеге ушундай болуп калды? Өзү негизи бул менин коронный приемум десем болот да. Аха. Залда да анан муну көп отработка кылдык, ошо братан өзү айтып ушундай артына өтүп, чтобы сен алып жүрсөң ошону уже сеники деди да ал. Аха. Анан ал как раз мындай оң келип калды, уруп проход кирип алып түшүп, кичине контроль кылып артына өтүп, белинен тупту замок кирип туруп эле ошо кичине артынан добойный этип, өзү бир колдоп эле тартып салсам болмок да. Мгм. Бирок аяктан кыйкырышты, уже убакыт бүтүп атат дегене сразу экинчи колду да кошуп салдым да. А так болбогондо бир кол менен деле кетмек да мындайчы. Мен ошо аябай таң калдым. Демек сен команданын, тренерлердин задачасын так аткарып турсуң да. Ошондой болду десек да болот. Жо мындай таң калыштуу болуп атпайбы, Кубанын сторисин көрсөм. Биринчи раундда удушка кыласың десе, эртеси бойдо биринчи раундда удушка кылсаң базар жок. Мен аябай таң калып калгам. Значит, задачаны выполнил деп. Ощущение кандай болду анан? Сдачадан кийин. Ощущение мощный болду. Ал жерде да япондор мага болеть этип жиберди го. Эми алар аябай сыйчыл калып да. Таза бекен? Ошондой. Токио аябай таза бекен? Япония өтө мындай таза өлкө экен. Таза, анан элдери аябай кичпейил экен. Эликтерге Ушул жакшы. бардыңарбы? Кайерге? Эликтерди көргөнү бардыңарбы? Жок, чынын айтсам биз Кыдырган жоксуңбу? бойдун кыдырган жокпуз. Ошо бойдон 2 күн астын бардык.
аякта ошо организациянын аяк баягы иштери менен болуп эле эртеси бойдун эртеси менен эле учуп келе бердик да бизчи. Сен Токиону көрбөй Айланбай. калыптырсың да толугу. Мен Токиону жакшы көрбөй калып. Эми Абасынан кандай кичилерим болду? абасы Кыйналган жоксуңбу? жакшы экен, вообще кыйналган жокмун. Эчтекени мындай сезген жокмун да, абасы мындай салкын экен. Мгм. Андан астың баягы Абу Дабиде урушканда ал жакта мисалы бир аз кыйын болгон да мангачы. Кислород аз да. Японияда болсо ал жер вообще абасы мощный экен. Кыргызстандыкындай эле экен да, бирок азыр Кыргызстанда бир аз кыйын эле, бирок ал жер салкыныраак. Абасы жакшы экен. Демек, адаптациядан кыйналып калыптырсың да, аз күн болсо деле. Ошо акклиматизациядан вообще кыйналган жокмун. Мощный болду. Биринчи интервьюда билесиңби? Контракт түздүк, жакында бой, атаандаш ким экенин билбейбиз, бирок даярданып атабыз деп. Мына Ооба, ал күндөрдө келип, даярдыгыңды өтүп, вес загонкаңды өтүп, бойду барып утуп келдиң. Эми ооба кийинкилеринде буюрса ушу аман эсен барып бойду өткөрүп келдик. Эми дагы бир 2 айдын аяк баягында беребиз дегендей кылып атат бой. Ошого буюрса эми дагы секейин даярданып тренировка кылып турабыз. Резин мурунку прайдта билесиңби? Ооба, Мурунку прайдта биз прайдты көрүп чоңойбодук беле. Федор Емельяненко, Мирко Крокоптордун мушташкан. ооба ошо баягы мурун Федор Эмельянколор урушуп жүргөндө көрчүмүн да ошончу. Постоянно ошо Федорлордун бойлоруну көп көрөт элем да ошо организацияданчы. Прайдты деген UFC матчы, анан сатып алып туруп чок кылган да. Анан кийин Резин деп кайра возобновление болуп уже башка форматтын билбедим. Мурда деген бут менен тепмей бар болчу да, жанагындай жаткандачы. Ооба, ооба. 3 точки, 2 точкага да колено бар болчу. Жесткирээк болчу да. Более Бушидонун эмеси болчу да, правиласы болчу. Азыр деле ушул вообще правиласы полный любой бар да азыр деле чыгады. Биз Айырмасы эмне эми экен? Сен бул жактан эмне өзгөчөлүктөрдү алдың? Резинден, Япониядан. Кандай өзгөчөлүктөрдү көрдүң? так айырмасы ал организацияда вообще эме правила жок десек да болот да. Мисалы жыгылып калсаң деле, жатып калсаң деле тизе менен деле тепсең болот. Топ тепкенде деле тизелеп калса топ тепкенде деле тепсең боло берет экен да. Эч мындай эмеси жок экен. Судьялар келип бойдун астында ошолорду кайра кайра айтып атты. Канатты кармасаң эгерде гонорарыңардан снимать этебиз и плюс жолдық карточка беребиз деп атты да. Аябай ошо канатка көңүл бургула деди судьялар. Ошо. Резин негизи Беллатор менен совместный турнир, матчевый встречаларды өткөрүп жүрөт. Ошол бир кандайдыр бир Беллатор менен болгон бир совместный турнирге бир картка илине турган варианттар барбы сенде? Анткени площадка көбүрөөк тартылат, көбүрөөк жанагы звездный состав болот деген да баягы. Ооба, бирок если ушундай өткөрүп калса сүйлөшсөк болот го дейм буюрса. Аны эми зависит от менеджера да. Мараттан зависит, да? М, Да, Ошого почему бы нет? Ошол Европада же болбосо ошол эле Японияда совместный ПФЛ же болбосо конечно Беллатор. аябай сонун болмок да андай болсо, мисалы бизге дагы кыргыз элине да жакшы болмок да андай шанс болсо, мындай мүмкүнчүлүк берселер. Дебютуңа кандай реакция кылды организация? Организацияга чын айтсам жактым окшойт. Жактың да? Анан буюрса айттым мен до конца титулга чейин урам бул организациядан деп, сизге бергиле деп сурадым. Макул деди, эми дальше ошону сүйлөшүш керек. Сүйлөшүүлөрдү ачыш керек. Ростер, сен весовой категорияңда ростерде кимдер бар экен эң күчтүү? М, Чемпион ким азыркы учурда? Чемпион
Suzuki деген bir японец окшойт азыр 66-да. Мгм. Анан жакшы балдар аябай көп экен. Именно 66-да конкуренция көп экен да ал жердечи. Анан эми буюрса даярбыз, Кудай кааласа любойуна даярмын дедим, любойуну бер дедим. Эгер соперник тандабайбыз, Кудай кааласа. Кимди берсе урушабыз. Рустерде дагестанецтерден бар бекен? Дагестанец жок. Казакстандан бар, Өзбекстандан бар. Мгм. Так Азербайджанец Дагестанец, бар бекен? Азербайджан. Азербайжан бар, ооба, Азербайжан бар бирок. Азербайджандан бир бала бар, атын унутуп атам, ал себеби дегенде 66 бир жолу 70 килограммга чыгып, Ринат Саякбаев туткан да Киевден. Э, Ошол Жана бала. ошо резингдин титулуна ушул аты утуруп калды, ошону айтып атасызбы? Унутуп Аты мен деле эсимден чыгып кетти чын. атам, аябай эле. Ошол бар да, короче. Э, Берсе да жакшы болот мага. Что мындай жакшы аты чыккан маестер менен урушсам жакшы да менчи. Сени как андердог кабыл алган да дебютта туурабы? Э, Кто удивил? Японецтердин немеси кандай болот экен характери? Телосложение, Характери интерполиметрия мындай кармашканда, умшашканда, манералары. бул Буларда азыр болчу. сопернигим жакшы эле болчу. Анан жакшы экен, мындай физически деле жакшы болчу. Мгм. Мындай характер, удар көтөрүмдүү ушундай боец эле да. Мен баягы гаджи менен урушкан боюну көрүп бул аябай катуу экен деп аткам да башындачы. Мгм. 3 раунд урушту да, андан нормальный бой көргөзгөн да. Гаджи Рабаданов мененби? Ооба. 70ке уруштур беле? 70ке урушкан экен эле да андан. Айтып атам. Ошондо жакшы бой көргөзүптүр да аябай. М, Катуу бой болот деп аткам мен өзүм, даже решенияга чейин жетиши мүмкүн деп ойлоп аткам да башында. мгм. Кудайга шүгүр бул жакта даярдык жакшы болду да мендечи. М, Режимди сактап, эртең менен тренировка, бетте барып уктап, кечинде кайра туруп залга келип, анан бул жерде эң мындай эмеси зависеть эткен жери бул менин спарринг партнерлорум жакшы болчу да. Мисалы Кыргызстанда менмин деген боецтер менен мисалы Кимдер? машыгып даярдыкмын да. Мисалы Абисаламову Кубанычбек, Адилет Нурматов, Нимат Абдырашитов, дагы балдар бар көп. Мисалы ушу баары братандар болот. Ушулар менен күрөшүп, спарринг кылып, мисалы приемдорду отработка кылып, Мгм. мисалы билбеген жерлеримди сурап аларданчы. Мисалы мен өзүмө көп жакшы тажрыйба алдым да алардан. М, Аябай көп эме алдым. Кечээ бойго кетип атканда деле мисалы Омок братан менен күнүгө тренировкадан кийин отработка кылып, мисалы Лепша болчу да сопернигим. Атайын ошого план кылып, кайсыл жагына жүрөбүз, кандай иштейбиз, ошо тактика коюп Пат соперник даярдык. иштеп берди да силерге, сага? Как раз Адилет Нурматов лепче болчу да. М, Көбүнчө ошо менен парага туруп аттым. м. Мгм. Демек сага Жакшы. азырынча сбордун деле кереги жок экен да? Спарринг партнерлоруң жетиштүү. Спарринг партнерлор Статистика. биякта жакшы жетиштүү. Самый главный ушу режимди жакшы сакташ керек да. Бой учурундачы, бойго Кантип даярданып кантип атканда. ошол режимди сактаганга эме жетип атат? Күч, эрк. Режимди мисалы эртең менен залга барып, келип тамактанып, пешин окуп, жатып, туруп, жатып где-то жок дегенде 1,5–2 саат укташ керек да. М, Организм жакшы восстановление болот. даярдаш Эгер керек. уктабасаң, эртең мененки тренировкага барып, обедте келип уктабасаң, кечинде уже кечки тренировкага сен вообще эчтекең жок болот. Мындай залга барсаң дале өзүңө мындай плюс эчтеке болбой калат да, эчтеке ала албай каласың да өзүңө. Ошондуктан режим жакшы болсо калганы Кечинде жакшы болот. канчада уктап аттың?
Кечинде 11:30 12-ге жетип уктап аткам да. Телефонду чукпай коюп коесуң. Телефонду полетко коюп жатам да. А М, если полетко коюп койсоң, анан кээде чабып калат бияктан. мгм. Ооба эми дисциплина сага эң негизги ошол. А, 10го чейин уктаган м, гана чемпион болуп алат экен го. э, Анан мисалы сборго барсаң, мисалы сбордо чет өлкөдөсүң, тааныштарың жок. Ал жакта мындай режим болот да. Мгм. Залга барасың, келесиң, уктайсың. Зал үй башка мындай личный движение болбойт да ал жактачы. М. Жакшы эми мисалы э, контракт баары дүйнөнүн эң бир мен деген чоң лигасында дебюттук беттешиңди досрочно мөөнөтүнөн мурда жеңип келдиң, жакшы качественный бой көргөздүң. Анан Буюрса. тил окуш керек бекен, ошону айтчы. Ооба. Эми мен өзү негизи жаш кезимде окуган эмесмин да, чын айтсамчы. Мгм. Мен абамдар айтчу, балам оку оку дейт эле. Анан мен өзүм жаш кезимде мындай аябай шок элем да, чын айтсамчы. М. Анан айылда чоңойдук, айылда биз эшек минип эле жүрө берет элек кечке чейинчи. Үйдөн качып оку десе качып чыгып кетет элем, же оку десе китепти алып кармап атып уктап калат элем. Ушундай болчу да. Ошого эми азыр аракет кылып атабыз, Кудай кааласа. Азыр деле кеч эмес, иншалла окуп атабыз, окуйбуз. Ооба, английский азыртадан кошсоң кийинки беттешке барганда мындай кеңеш эме сүйлөшүп каласың да кенен кесирсиз. Жаныңарда бир бала жүрдү, ошол котормочу болду окшойт, Ал кыргыз браттан ошол эмеде жашайт экен, Японияда. а? 10 жылдан бери ошол жакта экен. Ошол жакта иштеп, ошол М, жакта ошол жардам берип атты аяк бияка. м. Жакшы. Ошо куттуктайм. Не дейм? Рахмат чоң. Ийгилик. Рахмат, Маекке. Байланышып турабыз. Эмки беттештин астында дагы бир жолугабыз. Анан беттешти жеңгенден кийин дагы бир жолу жолугабыз. Ушинтип кете Же беребиз. Анан кийин бир макул, көрүп өзүң да бир эме кыласың да. макул Ностальгия иншалла. болсун. Рахмат чоң сизге да, Алла ыраазы болсун. Иштериңизге ийгилик. Байланышта болобуз Рахмат. иншалла. Бой Ооба. берсе дагы эфир Сага да кылабыз. рахмат, ийгилик. Мгм. Көрүшкөнчө рахмат. Макул. Салам алейкум. Салам алейкум.